Саламатсызбы Келчин Өкөч. Мына Акылбек Жапаров өткөндө акыркы маегинде айтты, Атамбаев менен араздашып анан кызматтан кеткени боюнчачы. Бирок бул тууралуу Темирлан башкача маанин айтты да. Сиз кайсы көз карашты туура деп эсептейсиз? Акылбек Үсөнбекович айтып кетти да өзүнүн сөзүндө. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда мен урушуп кеткем, анткени мен макул болгон эмесмин, кары салганга, датка кеминге, жолдорго, анткени ал проектлер кайрадан акча алып келбейт. Бул абдан оор болот, туура эмес болот деп айткан. Деп, ошондон мен министрликтен кетип калгам деп айтып атат да. Бул жактан биринчиден 2012 жылы Акылбек Жапаров Атамбаев менен урушкандан кеткен эмес. Во-первых, ал уруша албайт президенттер менен. Ал президенттерге ар дайым жакшы мамиле кылып келет президенттиги учурунда. Экинчиден, ал кеткен, анткени бүт өкмөт кеткен отставкага. Бабанов баш болгон өкмөт, Атамекен фракциясы кайра маселелерди көтөрүп атып, ушу коалицияны бузганга, ыдыратканга алып келгенде бүт өкмөт толугу менен отставкага кеткен болчу. Анан ал өкмөткө кантип кирген? Ал Атамбаевдин сунушу менен эмес, СДПКнын сунушу менен эмес, ал өзү депутат болуп барган Ар намыс фракциясынын ал коалицияга кирген да, көпчүлүк коалицияга. Ошо көпчүлүк коалицияга депутат Ар намыстан Акылбек Жапаров министр болуп барган. Кийин ошо 2012 жылы өкмөт кеткенден кийин Ар намыс фракциясы Акылбек Жапаровду калтырбай, алар өзлөрү Ольга Лавровага аны алмаштырыптыр да. Бул деген президенттин эмес, өкмөттүн эмес, ошо Ар намыс фракция көпчүлүк коалицияга кирген өзлөрүнүн партийный фракциянын маселеси өзлөрү чечип алышкан да. Ошо мен таң калам да, кыргызда мындай сөз бар болчу да. Калк айтса, калп айтпайт деген. Азыр калп айтса, калк айтпайт деген сөзгө алмашып калды. Кадам сайын эле калп айтып атат, бирок караңгылык Кыргызстанды каптап жатат. Калыс сөздү айткан киши жок болуп атат да. Мен Темирлан туура сөзүн айтты. Мен бул 10 жыл бурун болгон окуяда Акылбек Үсөнбековичтин кайсы бир кезде ким менен араздашып, анан отставкага берген угул элекпин. 2012 жылы бул коалициялык өкмөттүн курамында өкмөттүн мүчөсү катары келип, каржы министри болуп туруп, ошол өкмөт менен кош отставкага кеткен. Бабанов Эмилбек Токтогуловичтин өкмөтү менен анан араздашып кетти дегени бул карандай калп болчу да. Анан кийин мындай да ошол мен айтып атпайбы Акылбек Үсөнбекович ошо түндүк түштүк жолдун курулушу, датка кемин проекттерине карыз акчалган болбойт, мен ошого каршы чыккан үчүн Атамбаев кетир депчи ошо таң каласың да, баягы Айтматов атабыздын айткан сөзү бар го мындай. Адамга адам болуш кыйын депчи. Акылбек мырзага деле акыл келиш кыйын экен да. Эми жок дегенде адамдын адамдык пейзаж болот да мындай, көрүнүшү, пейзаж. Ошондой да калбай калганбы дейм да. Апыртелеп атат. Анан элдин баары айтып атат, 30 жылда мындай болгон эмес, 30 жылда мындай болгон эмес депчи. 30 жыл мен билгенде Кыргызстанды ушул Акылбек Үсөнбекович башкарып келатат. Экономикасы. 3 жолу депутат болду, 3 жолу экономика министри болду, 2 жыл финанс министри болду, 2 жыл вице-премьер болду. 30 жылдан бери ушул эле келип атат. Анан 30 жылдан бери мындай болгон эмес деп. Мына ошол эле түндүк түштүк жолу айтып атпайбы, мен ошого каршы чыккан, кредит албаш кетчи. Ачылышына Акылбек Үсөнбекович өзү барды, ак калпагын кийип алып, лентасын кесип ачты, анан ачканда минтип айтты. Ошо Кытай эл республикасына рахмат деди. Кытайдын элчиси барганда. Рахмат, ушундай татаал ири курулушту колдоп бергениңерге, кредит бергениңерге ыраазычылык билдирди. Ал тургай Садыр Нуркожоевичтин энчилүү сатып подарка кылды. Ошолго берди, ыраазычылык билдирип. Анан айтпады, түндүк түштүк альтернатив жолу бул Кыргызстандын экономикасына олуттуу салым кошот деп айтты. Анан кантип ушу таң каласың да, ошол мен каршы чыккам дегенечи. Дегеле мындай азыркы аткаруу бийлигинин башындагы адам айтса эле элдин баары ишенип атпайбы. Эми ушунчалык апыртма көп болуп кетти. Алдар көсө биякта да калды го дейм да. Алдар көсөдөн да ашып кетти болуш керек. Мен мисалы жазганга жетишпей атам да. Кадам сайын эле калп айтып атат, тигин айтып атат, муну айтып атат. Ойдо жок, жомокторду айтып атат. Бирок эл ошого ишенип атат да. 30 жыл мындай болгон дейм, 30 жыл ушул эле киши келип атат го. Ушу калп айтып атат деп калбадыңызбы? Мына ушул Акылбек Жапаровдун бюджет боюнча дагы калпын жакында эле Азаттыкта алга арашып ачка чыгарды да. Сиз кандай көз караштасыз? Мына кечээ күндө айтылып кетти.
Биз консолидированный бюджет деген түшүнүк кирди. Консолидированный бюджет 300 миллионго деген эч ким ишенбей эле депчи. 300 миллион. Мен мына Алтынбек Турбаевичке айтып кетейин. Биз 2020-жылы консолидированный бюджетти бекитип бергенде Кыргызстандыкынчы 2020-жылы 2021-жылга бюджетти бекитип атканда республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн 182 миллиардка бекиткенбиз. Ошол консолидированный бюджетке соцфонд менен кошулчу эмес, ал өзүнчө бекитчүбүз. Ага 62,3 миллиард сомду бекитип бергенбиз. Мына бул уже 245 миллиард болуп атат. Анан фомска 15 миллиард бекитип бергенбиз. Ал уже 260 миллиард. Анан жергиликтүү бюджет деген 23,7 миллиард сомду бекитип бергенбиз. Бул анысы жок эле, эч кошумча жок эле, бул 285 миллиардтын орто эсебинен алынган, ошондо эсеп ошондо бекитилген болчу. Бул мындай тешеси жок эле, ошол аткарылат болчу 300 миллиард сомгочу. Муну да так айтып коюшубуз керек да. Бул консолидированный бюджет деп коет да, бул Кыргыз өлкөсүнүн өкмөттүн бюджети эмес. Бул бюджетти биз бекитип бергенбиз. Ал Азимович туптуура айтып атат. Керек болсо, азыркы өкмөттүн иштеп жаткан структурасында ал Азимович жазган болуш керек, мен билгенден. Булар жазадалган эмес. Программасында жазылган болуш керек менимче. Анан консолидированный бюджет деген бул консолидированный. Консолидация деген сөз да бул эми бул бириктештирилген бюджет. Анан айтып атпайбы? Быйыл 300 миллиардка жеткирдик, эмки жыл 400 миллиардка жеткиребиз депчи. Эми калпты да чактап айтыш керек да. Бюджет деген мен мурда айтканса бул кыргыздын бюджет деген сөз болуш керек депчи. Бүт ошол жерден жашат. Анан консолидированный бюджет деген бул Кыргызстандын жергиликтүү айыл өкмөтүнүн, кыргыз өкмөтүнүн, соцфонддун, фомустун бардык бюджетти кошкондо ошол бюджет деп коет. Кыргызстандын жалпы бюджетин айтат, консолидированный бюджет депчи. Бул ошол бюджетти алып алып анан кийин айтып атса, элдин баары таң калып атпайбы? Апей, бул Атамбаевдин убагында, Сооронбайдын убагында, Акаев, Бакиевдин убагында бюджет мынчалык өскөн эмес эле депчи. Өссө көрөт эле койгон. Бул негизи турган эле акчалар да баягы эле. Жок, бул турган эле акчалар. Буну атын эле башка кылып айтып атат да, бул мисалы мындай да. Мен билгенден Кыргыз өлкөсүнүн киреше бөлүгү киреше 171 миллиард, чыгашасы 181 миллиард болчу. Бул чыгашасын алды 181, анан кийин соцфонддун 62 миллиард 458 миллион сом болчу. Аны кошту, фомусту кор болчу 15 миллион 300 миллион, аны кошту, жергиликтүү бюджеттен аланды кошкондо ошол эле. Биз бекиткени бюджет биз иштешип аткан өкмөт аткарып атат. А бул бирок бас ошонун баардыгын кошуп алып, фомустукундагы, соцфонддукундагы жергиликтүү бюджет баардык салыктык эмес кирештердин баарын кошуп алып турган, жалпылап турган ушуга чыгардык деп. Ал чыгарып турган бюджет да. Аны бул Акылбек Үсенович жасап аткан жок да. Анан кийин айтып атпайбы биз пландан ашып келе атабыз, профицит менен деп. Сен профицит менен ашып келе атсаң анда эмне үчүн жолдордун баары тешик? Ниче ошо Воен Антоновканын мектебин акча таппай отурасыңар 12 жылдан бери. 40 миллион сом таппай атасыңар, кайда айтасыңар? 1-январда айлык көбөйттү деле. Күзүндө айтпады эле. Күзүндө айткан 1-январдан баштап кыргыздар мугалимдердин баарын издеп калат. Эркек мугалимдер дефицит болот деген. Дефицит болгон жок го. Февраль болуп калды го. 1-апрелде отот эми. Айлык көтөрүлдү. 1-апрель эмне күнү экен баары жакшы билесиз да. Алдамай күндө. Такыр мындай да консолидированный бюджет деген бул таптакыр башка түшүнүк. Бирок биздин көп эле жарандар түшүнбөй эле амай ушунчалык бар экен, ушунчалык профицит менен келе аткан экен, анан эмне үчүн эле жаманатты кылышып атат да. Эми калкыбыз ушунчалык караңгы болуп бүткөнбү? Ушу калкка да бүгүн ишенип атат да. Эми биз көрүп турабыз да. Бюджеттин бүгүнкү көлөмү канча экенин, кумтөрдөн канча акча кайка түшүп атканын баардыгын көрүп турат. Элдин баары турат. Бирок калыс сөзүн айта албай, баягы кумга башын салган тоодоктай болуп калып атпайбы? Анан айткан кишинин баардыгы жаман болуп атпайбы? Айткан киши айткан кишинин баардыгын төө бастыга алып эле боктоп соктотпойбу? Эми боттор да булардын баардыгы фейктер да. Анан бирөө өткөндө менен сурап атат да. Бот деген фейктер ушундай болуп атат. Сиз кандай мантип? Мен айттым. Сен биринчи өзүң жооп берчи, бот менен боктун айырмасын деп. Айырмасын. Бот менен боктун айырмасы жок да. Экөө тең сасыйт. Бирөө интернет аркылуу сатат, бирөө жараны шаркы сатат. Баары нерсе да. Анан арадан айланып өтөргөнүн кажети жок да. Андайларды алып эле салыш керек да. Бирок бүгүнкү күндө ошол теге Акылбек Үсенбековичтин аткаруу бийлигинин аткарып жаткан иштери алгылыктуу болуп жатат дегенде мен алысмын. Анткени биз баарын көрүп турабыз.
кайсы жактан канча салык түшүп атат, кайсы жак тармакка кетип атканын булар мындай кылышпады эле. Бир убакта билесиңби, былтыр эле ошол өкмөттү февралда бир жыл мурун баардыгын эффективдүү управление кылабыз дешип, саламат сактоо министрине соцразвитияны кошуп, бажы менен кызматы менен салык кызматын бириктирип, экономика менен финансы министрин бириктирип, Финразвития 9 неменин баардыгын Акылбек Сөнбековичке берген болчу. Туурабы? Айтеги эмне болду? Эффективдүү иштейт деген өкмөттүн структурасы эффективсиз иштеп калды, бирок бир да киши жооп берген жок. Мына ошо май айында мынагы Алмаз Бейшеналиевди кетиргенбиз. Бүгүн кайта алып келип атабыз. Канаке баягы инвестиция министрлиги деген. Министрлик жок, министр Алмамбет Насырханович өзү да жок болуп кетти. Көргөн киши жок. Анда эмнеге инвестиция министрлиги түздүк, инвестор чакырабыз деп. Келбей койгон үчүн кайта алып салдык. Же эксперимент жасалганбы бул? Элгеби? Эмне үчүн анда баардыгын кошуп туруп, анан кайта 5 айдан кийин кайта ажыраттырып салды. Бул болбойт экен деп. Мына ушул баардыгында Акылбек Сөнбекович өзү турганда, ошол бюджеттин деле өзгөртүү толуктоону ушул киши алып келгенде бизге жогорку. Биз бекитип бергенбиз да. Анан кийин эле биз бекитип берген бюджет болсо, Кыргыз өлкөсүнүн өкмөттүн бюджети бул консолидациялык бюджет менен алмаштырып айтып атса, отуруп алып таң калат экенсиң, ой тоо, укмуштуунун төз жолго депчи. Чоң рахмат.